Сүйіктүү көрүүчүлөр, көрүп жатканыңыздар УТРК музыка каналында Муз Лайв көрсөтүүсү. Биздин бүгүнкү көрсөтүүбүздүн экинчи коногу дагы келип калган учуру. Өзгөчө үндүн ээси, өзгөчө стиль менен бардыгыбызга сонун музыкалык чыгармаларды тартуулап жаткан ырчы мырза бүгүн бизде конокто. Айбек Ниязбеков, кол чаалар болсун. Эч кимге теңей албайм жалгыз сени. Bir güç getir alba alız meni. Erkelle hiç kim yoktu yaş baladay. Her mektep yazılgıça köngül çeri. Sen gitmeci canımdan, sen gitmeci. Sezimim calındasa meyli deci. Can dünüm жалғыздықтан korkup gelle. Sen gitmeci. Canıma жақын gelip tiktep kalsan. Gözlerim oynop getit süyü cangan. Жүрөктүн алы кетип турган кезде сураймын жалгыз гана сенден жардам. Sen кетпечи жанымдан, sen кетпечи. Сезимим жалындаса мейли дечи. Can dünüm жалгыздыктан korkup gelle. Sen gitmeci. Кол чаалар болсун. Бүгүнкү өзүңүздүн бөлүгүңүздү сонун маанай тартуулуу ачып бергениңиз үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. Келиңиз эми бир аз демиңизди басып эл менен саламдашып амандашабыңыз. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим, баарыңыздарга чоң салам. Кутман кечиңиздер менен. Кандай отурасыздар? Жакшы отурабыз. Сизди көрүп дагы жакшы болуп калдык. Айбек мырза, буюрса сонун жаңылыктар менен келди. Жаңы клиптин презентациясын жасадыңыз. Жаңы эмгектер болуп атат. Ошол клип жөнүндө сүйлөшөлү келиңиз. Жаңы эле биринчи эле ырда өткөн ырым Sen кетпечи деп аталат. Кубик Калков агайыбызга ушул учурдан пайдаланып терең ыраазычылыгымды билдирип кетейин. Бул ырды аткарууга уруксат бергенине. Жана дагы жаңы эмгегибиз дагы ушу Кубик Калков агайыбыздын ыры. Эх жаным деп аталат ал. Ошо Кубик Калков агайыбызга чоң рахмат. Ал ырга да клип тартылды, э? Ал ырга да тартылды. Негизи эле баягы өзүңүздүн репертуарыңыздагы жаңыланган ырларды көп карап жүрөсүз. Өзүңүз дагы автордук чыгармаларыңыз дагы бар. Анан кийин сиз кайсыл учурларда өзүңүзгө чыгармалар жаралат, кайсыл учурларда илхом келип чыгарма жаралат. Анан бул жыл өткөн сайын бара-бара бул нерсе да көбөйүп, баягы мурда азыраак ыр жазган болсоңуз, кийинчерээк тажрыйбаны алышы менен көбүрөөк балким ыр жазып баштадыңыз. Негизи өзүм автордук чыгармам көп да, аябай эле. Даяр эле да. Негизи биздин азыркы заман талабы ушундай болуп атат, эски ырлар кетип, анан ошо кавер аткаралы деп чечим чыгарганбыз да. Өзүм каверге көп басым жасап. Каверге басым жазып атабыз. Дагы бир 3-4 кавер бар. Анан тартылып турган автордук ырларга акырын өтүп кетебиз. Автордук чыгармалар кандай өңүттөгү чыгармалар болду экен сиздин өзүңүз жазган? Сүйүү жөнүндө эле. Таласым алып кетем деген ырым бар. Аны да иштеп чыгарабыз буюрса. Асылым деген ырларым бар. Жаным ай деген автордук ырларым бар. Апа жөнүндө ырым бар. Негизи автордук чыгармаларым көп. Азыр ушу эски мурун учурда хит болгон ырларды жаңылап ырдайлы деген план бар болчу. Дагы 2-3 каверден кийин буюрса автордук чыгармалар менен келебиз. Сонун. Өзүңүз бай айтып калбадыңызбы? Көптөгөн чыгармалар бар экен. Демек, бул нерселер али элге алып чыга элексиз. Анан өзүңүз каверге көп басым жасап атам деп калдыңыз. Бул элге кабыл алынышы эски ырлардын жеңилирээк бекен? Жеңилирээк экен.
эл билген мурунку учурда таанышырын кайрадан угат экен да. Ушундай тактика кылып алганбыз. Анан сиздин вариантыңызды анча жактырбай калгандар болгон жокпу? Бурду бузуп коюпсуң же тескерисинче, же балким кээ бир авторлор балким жактырбай калган Жок, андай учурлар. боло элек. Кудай сактасын. Авторлор чалып нааразычылыгын айтып элек, наоборот, поддержка беришип атат. Жакшы жаңылып атасың, жаңы версия менен өзүң стилиңди салып деп. Ошо авторлорго телең урматымды билдирип кетейин, ыраазычылык. Анан чын эле ар бир ырды өзүңүз стилиңизге салып деп айтып калдыңыз. Өзүңүздүн стилиңизге салып, чындыгында сонун кылып кайра жаңылап ырдап жатасыз. Бул стиль кайдан келди? Бул стиль 1 жыл издедик окшойт. TikTok тартып көрүп, былтыр ылдары 1 жыл мурун баштаганбыз. Ушу сен кетпечи кавер кылып көрбөйлү эскилер депчи. Аппаккар TikToктон кете баштады. Толгун чыгар болуп эле клип тартып койдум эле ошо менен. Эскилер өтүп кетти да, негизи ошо автордук чыгармалар менен баштаган башында. Өзүңүздүн музыкалык жактан дагы билимиңиз бар экенин билебиз. Албетте. Бул өзүңүз профессионал музыкантсыз демек. Ооба. 5 жылдык билимибиз бар музыкалык. Бүйсара Бешналиев атындагы Кыргыз мамлекеттик искусство университетин аяктаганбыз. Оркестр бөлүмүн. Кесибим боюнча аккордеонистмин, специм аккордеон, барабан боюнча. Негизи эле канча аспапта ойнойсуз? Гитара, аккордеон? Гитара, аккордеон, комуз, фортепиано, ямаха. Үйүңүз чыгарып эле эсептей бериңиз ушуларды. 10 чакты инструмент ойнойбуз. Демек 10 чакты көп эле аспаптарда ойнойт экенсиз. Сонун сизге даярдаган биздин блиц суроолорубуз бар. Бул блиц суроолорду мен тезирээк кылып коеюн, сиз тезирээк жооп берсеңиз, анан кийин аягында анан мындай кененирээк токтолуп өтөлү. Жашооңуздагы эң чоң мотиватор ким? Же эмне? Мотиватор өзүм берем. Өзүңүз туура, өзүң мотивация бербесең эч ким бербейт. Сиздин эң сүйүктүү ырчыңыз ким? Балким Кыргызстандан, балким дүйнөлүк ырчылардан. Атабеков. Сонун. Жашооңуздагы эң унутулгус учур деп кайсыл учурду эсептейсиз? Унутулгус учур. Балким балалык чак, балким алгачкы сахнага чыккан учур, балким билбейм, элге чыгармаңызды биринчи тартуулаган кез. Андай эле эсте жок экен, эсте калбап. Жакшы. Музыкадан сырткаркы хоббиңиз? Хоббибиз негизи көп эле. Спорт менен да машыгам. Спортторго кызыгам. Ошо спорттун көп түрү менен да. Спортсменмин дебейсизби? Асар тий да, ар биринен. Сон үнүңүздү ырдаганда атайын жасайсызбы? Жок, өзүм. Өзүңүздүн Как эмес, Тайбек ушундай да. Сон репертуарыңыздагы бир эле ырды калтырыш керек болсо, ал кайсыл ыр калмак? Бир эле ырды өзүм автордук ырым калмак го. Талас калып кетем, Талас калып. Сон ачууланганда мушташып кетесизби? Же токтонуп кармап каласызбы койгой деп? Таластыкпыз деп. Тар эле мушташып кетесиз. Жок, эми азыр сабырдуу болуп калдык. Өзүбүздү мындай контролдогон үйрөнүп. Болушунча сабырдуу болгонго аракет кылабыз. Жакшы. Экстравертсизби же интровертсизби? Ушулар чечмелениш кандай? Экстраверт адамдар менен бат тил табышып, көп учурларда сүйлөшүп жүрөсүзбү же көп жок жалгыздык эле? Бат тил табышып кетем. Жакшы. Эгер бир супер күчкө ээ болуу мүмкүнчүлүгү болсо, кайсыл супер күчкө ээ болмоксуз? Телепорт болмокмун. Сонун. Өзүңүздөгү эң жакшы сапат? Эң жакшы сапат ошо ишенчектигим да. Ишенчектик жакшы сапат сизге? Жакшы сапат негизи ишеничке. Качан үйлөнөсүң деген суроо сизге көп берилеби? Ооба. Чоң суммада карыз алып калган учуруңуз болгонбу? Боло элек. Шаар же айыл сиз үчүн? Экөө тең. Экөө тең. Сиз үчүн сүйүү деген сөз эмне? Сүйүү деген сөз. Сүйүү деген сөз. Сүйүү деген сүйүү деп койбойсузбу? Сүйүү деген сүйүү да. Сонун ыраазычылык билдиребиз. Анан токтолуп өтөлү, бул жерге үнүңүздү ырдаганда жасайсызбы деген суроо болбодубу? Анан жок, ушул боюнча дедиңиз. Бирок мен деле ушинтип ойлочумун. Атайын мындай жасап ырдайт окшойт, ушундай деп. Ошентип ойлошот экен, негизи өзүм мындай кандай характер деп коет го, өзүм адам характери кандай болсо ошондой ырдайт экен да. Анан башкача тураганда жасалма болуп элге өтпөй калат. Мен өзүм болушум эле ушундай ырдаганда образ берген. Өзүңүздүн мүнөзүңүз тарс-тарс ырдаганда да тарс, тарс. Жакшы. Анан өзүңүзгө жакшы деп эсептеген сапатыңыз ишенчектик сапат экен. Бирок бул сапатты көпчүлүгү билбейм, анча жакшы эмес сапат деп алышат да, себеби мен ишенип калып, анан алдап кеткен учурлар көп деп эле. Бул сапаттын азабын көп тартып калабыз негизи. Бат эле ишенип, ишенчек, ушу ак көңүл бир эле го демек сапат, Ушул көп жактан
ишенип алданып калгандай ишенчек болуп калабыз да кээде. Анан дагы бир суроо болду. Качан үйлөнөсүң деген суроо көп берилет экен. Тажатты деле окшойт, Тажатты десек деле болбойт эми. Берилчү суроо да. Качан үйлөнөт болду экен чын эле Айбек мырза? Кудайым буйруган күнү үйлөнөбүз. Кудайым насип кылган күнү. Кайсыл күздө болду экен? Сиздерге айтып койгом келсе. Жакында гана тойго айтып коесузбу? Тойго чакырабыз. Сонун. Негизи өзүңүз айттыңыз, кавер дагы 3-4 кавер чыгаргандан кийин, анан кийин буюрса автордук чыгармаларга өтөбүз деп. Анан кийин дагы алдыда кандай проекттер бар? Айбек мырзаны дагы балким жаңы стилде көрөбүз же дагы балким биз күтпөгөн өңүттөгү чыгармалар жаралат. Ушул эле стилде го. Ушул стилде араң тапсакан. Ушул стил менен эле кетебиз. Аранжировкалар да ушул азыркы каверлерге окшоштуруп жазабыз. Болушунча автордук чыгармалар болот. Бул стилдин аты барбы негизи? Өзүңүз кандай стиль аталат бул? Бул стиль Талазия деп эле. Талас. Таластык шок баланын. Тарсылдаган таластык жигиттин, Сонун. Келиңиз анда гитараңызды колго алыңыз. Тарсылдатып дагы бир ырдап бересиз. Бирок бул ырларды жөн эле отуруп сизди ырдатпай, бир аз оюн кылып ырдаталы деп атабыз. Азыр биздин залдан үндөр чыгат, ырлар. Бул ырлар балким жай болгон болушу мүмкүн, же тескерисинче бат, же кайра тескери айланган болушу мүмкүн. Сиз ошол ырларды угасыз, таап туруп, атын айтпайсыз, дароо ырдап кетесиз. Түшүнүктүү болду, Келиңиз анда биз алгачкы ырды угалы. Бакан сырдаш кеп. Ооба, бир куплет ырдасаңыз болот. Сен барда бары кулпура, гүлдөр да сага умтула, аларга сезилесиң бакыттайым. Sen менен дүйнө жылмаян, теребил тегиз нурдан табияттагы сага ашыктайм. Мага окшоп алда сага ашыктайм. Эй жарокер уялыңкын, жан бергенмін ағымсың, жылт еткен жылдыздай көрсөм деп еңсеткен, жүрөктү эң назик арзуга терметкен, сен менин кубулжуган ырларымсың. Сен мага кубат берген жыргалымсың. Бали, сонун. Деген эркен да. Сонун баштадык. Ыр жаңы эле башталганда дароо эле илип кетип таптыңыз, азаматсыз. Кийинки ырды калы. Таптыңызбы? Таппай калдым муну. Келиңиз да бир уруп көрөлүчү. Бир аз сайрак кылсак болобу? Бул ушундай даярдалып калган. Айбек мырзага бир аз жардам берип өтөлүчү. Мен да тапкан жокмун бул ырды. Ошо окшошуп кеткендер. Бул жай ыр экен, лирикалык ыр. Ырчы мырза ырдайт. Өзгөчө хит ырлардын аткаруучусу жакында эле Бишкек аренада дүркүрөтүп концерт берди. Жай лирикалык ыр. Чөлөр бош. Бирок алыр эмес. Эскирек ыры. Унуталбай аткан. Унуталбай келем мен өзүңдү, балбылдап жанган кара көзүңдү, сагындым ошол чексиз күндөрдү, саргайтпай келчи жүрөктү, сагындым жаным сени сагындым, махаббаттын отуна малындым, арбалып сүйүү отуна жаным, азаптуу күнгө кабылдым,
азаптуу күнгө кабылдым. Айлы түндө мен жалгыз олтурамын сени издеп, бирге жүргөн күндөрдү сагынып жүрөгүн сен. Унута албай келем мен өзүңдү, балбылдап жанган кара көзүңдү. Сагындым ошол чексиз күндөрдү, саргайтпай келчи жүрөктү. Сагындым жаным сени сагындым, махаббаттын отуна малындым. Арбалып сүйүү отуна жаным, азаптуу күнгө кабылдым, азаптуу күнгө кабылдым. Бали кол чабуулар болсун. Бул ыр сизге куп эле жарашып калды. Буну деле жаңылап ырдап салсаңыз болчу да экен. Бир аз бир куплеттен ырдайбыз, биздин убактыбыз ченелүү болгон үчүн. Үчүнчү ырды угуп көрөлү. Бирде суу, бирде ысык, өмүрүң учат сызып. Бул жашоо деги бизге эмнеси менен кызык. Сүйүшпөгөн адам барбы, сүйүп калган кандай жакшы. Бар байлыгың бул жашоодон, алар тыңдап туя калды. Сүйүү оту жана берсин, өзүң окшош бала берсин деген ырма. Кыска эле деген Сонун кол чабуулар болсун. Дагы бир музыкалык чыгарманы кал келиңиздер. Бир мезгилинде адырлуу тоо бетинде, сан гүлдөн тандап үзгөн жайдары селкесимде. Өзүмдү сага берем деп, өмүрдүн гүлүн терем деп, сүйлөшкөн күндөр эсте, турмуштун сыры тереңдеп. Агарып таңдар аткан, суюлуп жылдыз баткан, калдык о беккен эсте, кыйышпай көз карашкан. Антыңды ойлоп таңда, көңүлүм сенде дайыма. Азыркы шайыр жаштар өзүңдөй болсун дайыма, жайдын бир мезгилинде деген. Сонун тарыхтагы баягы эң оюндарды, ырларды баттапкан аткаруучу болуп атасыз. Келиңиздер, дагы бир чыгарманы кала келиңиз. Кайсыл чыгарма болду экен? Бул акыркы соңку чыгарма. Өтсө да жылдар арадан, өзүңдү эстеп сагынам, сагынам. Өзгөрүп мезгил турса да, өзгөрбөйт сүйүм садагам. Ай гүлүм, ай гүлүм, алгачкы менин тоң сүйүм. Аттанган күчү деп коюп, адашып кайда жүрөсүң? Кол чабуулар болсун. Айбек мырза, сиз ырларды эмнеге жаңылап кайра сонун кылып аткарып жүргөнүңүздү түшүндүм. Көрсө сиз бардык эле ырларды билет экенсиз, сонун аткарат экенсиз. Жаттагам сатайын 10 жыл эрдеп. Чын, ырлар башталганда эле дароо эле таап кетип атыңыз. Биз деле мындай баттабарыңызды билген эмеспиз. Азамат, сиз дагы бир рет кол чабып коелучу сизге. Анан бул ырларды кавер кылып аткарууда деле мындай кандай ырларды атайын таңдайсыздар? Балким элге жагат, жакпайт деген сыяктуу, же өзүңүздүн жүрөгүңүзгө чыккан кайсыл ырларды таңдоодо мындай эмнелерге көңүл бурасыз? Ошо биринчи очередь ушу элге жагабы деген суроо болот да. Өзүңө жаккан ырлар негизи элге жакпай калат да. Ушу эл кандай ушу стилде кылсам өтчүдөй деп ойлоносуң да. Бир сere ырдап көрүп, аранжировка жасап көрүп, TikTokко салып көрөбүз. TikToктон кетсе анда элге өтөт.
тиктоктон кийин анан кийин толук версиясын Анан кайра толук чыгарат чыгарабыз, турбайсыздарбы? Ушундай стилге өттүңүздөрбү? Ушундай тактикада. Негизи өзүңүз ал эми стиль баягы ырчылардан кимдин ырларын угасыз, ким менен баягы ушул ырчы менен чоңойдум деп айтып калышат го. Көп эле ырчыларды угам. Атабековду угам, Султан Садыралиевди угам, Нурлан Насиповду угам, Фриманды угам, Бегишти угам, баарын угам да. Баарын угуп, ошол байкелердин ырлары менен чоңойгонбуз. Сонун ал эми биздин ырчылар, аткаруучулар ырдап, сонун биринин артынан бири ырларды чыгаргандан кийин концерт тартуулашат. Сиздин концертиңизге качан күбө болобуз? Буйрса деп атабыз эми. Кайсыл учурларга? Кудайым буйруп койгон күнгө го эми дагы азыр иштеш керек го деп ойлойм да өзүм. Жеке тушоо кези концертин Таласка берүү планыбызда бар буйрса. Талас жерге өскө бата алуу деп. Ошол жактан тушообузду кезип алып шара келип буйрса. Туулган жерден баштап туруп андан кийин борбор калабызга бересиз. Сонун сизден дагы бир чыгарма сураналы. Сахнага чейин ушул жерден жандуу гитаранын коштоосунда жыйынтыктоочу чыгармалардан болсун. Кайсыл чыгарманы аткарып бересиз? Өзүмдүн авторлук ырларымды аткарайын. Ооба, сонун болот. Элге дагы авторлук ырларыңызды тартуулайлы, жеткирели. Мунун өзүнүн ыры барбы деп көп жазып калышат экен. Мына өзүм ырым ырдап берейин. Ооба, Айбек мырзанын өзүнүн ыры бар. Мынакей угуңуздар. Para 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 pa pa para 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 pa pa para 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 pa 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 zararara para 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 pa pa para 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 pa pa para 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 pa 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 Canım ay ay жалындардай жарқырайсың жанған айдай махаббатым менин бактым мен өзүңдү издеп таптым рульда колум жарык жолум түнкү Бишкек мени сенде оюм баратам жайлап акырын айдап тосуп ал мени жадырап жайнап баратамын балапаным башкача ырсага жаратамын жанымда жүрчү кол кармашып каралдым менин кара жаным эй сенин көзүң караңгыда шам чырак себелеген үмүт сага талпынам менин жан дүйнөм сага тартылат бакыт толу экөөбүздүн сүйүүбүздүн аркасы колумда бар сага алып барган узун жолдун картасы караңгы магистраль Honda Odyssey автоунаа маркасы жаным ой ай жалындардай жаркырайсың жанган айдай махаббатым менин бактым мен өзүңдү издеп таптым эй кареңди карап алып кала берем эзиле карындашым кара карагаттай көзүм атагым жок бирок жаным атап айтар сүйүүм бар Атабеков болбосом да ыр жаратам өзүм мен жаныңа баргычакты чыдай албай окшодум элтиреген светофордун кызылына токтодум сезесиңби сен деп канына жүрөгүмдүн сокконун оңго буруп солго буруп ойлорум менин сага тунуп сүрөттөп баратам кыялымда сүйүүнүн керемет шаарын куруп Сара жаным ой ай жалындардай жаркырайсың жанган айдай махаббатым менин бактым мен өзүңдү издеп таптым жаным ой Бали сонун керемет өзгөчө сөзү дагы ону дагы өзгөчө болгон сонун чыгарма экен бизге жакты сизге ийгилик каалайбыз токтобоңуз буюрса өзүңүздүн автордук өзүңүздүн калемиңизге таандык чыгармаларыңыз дагы элге жайылсын хит болсун дейли дагы келиңиз сизге эркин микрофон суналалы сизге чоң рахмат сиздерге чоң рахмат чакырып ушундай кыргыз элибиз менен байланыш түзүп берип атканыңыздарга терең ыраазычылык билдиребиз урматтуу кыргыз элим бар болуңуздар, аман болуңуздар. Ушу менин чыгармачылыгымды колдоп аткан көрөрмандарыма терең ыраазычылык билдирем жана көрүп аткан ушу ата-энеме, бир туугандарыма, досторума, жалпы мени тааныган тааныштарыма ысык салам. Рахмат сизге ыраазычылык билдирели дагы сахнага узаталы. Ушунча гитара менен сонун музыкаларды уктук Айбек мырзанын аткаруусундагы, бирок ал нерсе дагы жеткиликсиз болуп, дагы бир музыкалык чыгарма суранып жатабыз. Сахнада Айбек Ниязбеков ырдасын "Эх жаным" деп аталган сонун музыкалык чыгарма сиздер үчүн жаңырат.
Şur көздөрүңдүн шунусуна мен зармын, шуулдаган шамал болуп шорум катты эх жаным. Кызыл тасыл көйнөгүңдүн кызылына мен зармын, кыскалыгын көргөнүмдө кызыгамын эх жаным. Жаным жаным эх жаным, жаным жаным эх жаным, жаным жаным эх жаным, кызыгамын эх жаным. Ay digi 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 digi, ay digi 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 digi, ay digi 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 digi, ay digi di, ay digi di, ay digi di. Çime çime kaşlarındın, çimesine men zarmın, çevirligin jaratgandın, çeç albadım eh canım. Majürüm tal taşlarındın, mazesine men zarmın, mayda mayda baskanında mağdırayımın eh canım. Canım canım eh canım, canım canım eh canım, canım canım eh canım, mağdırayımın eh canım. Ay digi 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 digi, ay digi 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 digi, ay digi 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 digi, ay digi di, ay digi di, ay digi di. Süzüp suğa düşsün, süzgönlüğe men zarmın, suyu dolgun dayra bolup su boloyun eh canım. Sayga düşkön bulaktağı salamına men zarmın, suday bolgun sululuğun susattık o eh canım. Canım canım eh canım, canım canım eh canım, canım canım eh canım, susattık o eh canım. Ay digi 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 digi, ay digi 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 digi, ay digi 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 digi, ay digi di, ay digi di, ay digi 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 digi, ay digi 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 digi, ay digi 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 digi, ay digi di, ay digi di, ay digi di. Canım canım eh canım, canım canım eh canım, canım canım eh canım, kızıgamın eh canım. Керемет, ушундай сонун ноталарда бүгүнкү эфирибизди жыйынтыктайбыз. Айбек Ниязбековдун аткаруусундагы «Эх жаным» аталышындагы сонун музыкалык чыгарма болду. Ыраазычылык билдиребиз. 1 саат кызматыңыздарда болгон мен Алиман Эсенкалык. Эгерде аз да болсо сиздердин маанайыңыздарга жагымдуу маанай тартуулай алган болсок, анда биз максатыбызга жеткен болобуз. Кийинки эфирлерден көрүшкөнчө сак саламатта аман туруңуздар. Биз ар бириңиздерди жакшы көрөбүз.